Кыргыз Республикасынын жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлигинин буйругуна ылайык Ысык Көл облусунун аймагында атайын алгыр куштарды мыйзамсыз кармоо жана асыроо багытында тийиштүү иш-чаралар жүргүзүп жатабыз. Кыргыз Республикасы бият түрдүүлүккө бай өлкө. Анын ичинде кызыл китепке кирген бир топ жапайы жаныбарлар жана куштар бар. Бүгүнкү күндө тактап айтып кеткенибизде бүркүттөр, ителгилерди мыйзамсыз кармап алып, туристтерге сүрөт үчүн сунуштап жүргөн жарандар аныкталып, атайын акт түзүлдү. Ал актылар тийиштүү мамлекеттик укук коргоо органдарына өткөрүлүп берилет. Кармалган куштардын чип белгилерин текшердик бул сканер аппараты менен. Текшерүү учурунда эч бир кушта чип белгилери коюлган эмес, ошондой эле шакекчелери жок эч кандай. Жана ошондой эле ар бир жырткыч куштардын өзүнүн идентификациялык карталары, паспорттары жок экени аныкталды. Чакырып кетет элек ар бир ушул жаш балдардын ата-энесин, бир туугандарын бул мыйзамсыз экендигин түшүндүрүп, жаратылышка канчалык деңгээлде зыян келтирип жатканын түшүндүрүп, ушул экологиябызды, биздин деги эле жаратылышта жашаган жаныбар, өсүмдүктөрдү сактоого чакырып кетмекмин. Бул жыйынтыгы боюнча көбүнчө эле өспүрүм балдар болуп атат. Бул өздүктөрүнүн бир аттарын сурап, айылынын жашоочулары экен, көбүнчө эле ушул өздүктөрүн тактап, бул ата-энесине кайрылабыз, ата-энелерине түшүндүрүү иштерин айтабыз. Ушул мыйзамсыз жолдор, мындан ары мындай мыйзамсыз жолдорду иштебесе, мыйзамдуулукка чакырат элек да баардык ата-энелерин дагы.